Артист деп негедир артистке болгон мамилеси Кудайга шүгүр кыргыз элимдики аябай жакшы. Өзүнө ишене албаган, башкаларга тийишпей эле коеюн, эми көпчүлүгү эле мен ойлойм 80-90% эле өзүнүн чыгармаларын жан дүйнө менен аткарып, баарына эле көңүл буруп жүрөгү орто берген да чынында болбойт экен. Ак ийилгени менен бирок сынбайт экен. Мен деле бирөөгө жакпаймын. Канча болот деп чалып алып эле канча болот. Ыңгайсыздык жаратат, ошон үчүн көп барбаймын да. Көргөндө эле кара шам жагалы кетип атты анан. Улан Осмон уулу сахнадан кетти. Эмне кылышым керек дальше жашоодо, кандай жол тутушум керек? Талантты сүйгөндөрдүн эсиндемин. Нанга кара, нанга кара. Жалпыңыздарга салам. Бул албетте Solo Media порталында сонун бир жылдыздар менен маек долбоору. Анан сиздерге дагы бүгүн өзгөчө бир коногубуз менен тааныштыруунун алдында айтарым, Кыргызга тыңашкасындай таанымал бычак касап мырзалардын бири Улан Осмон уулу бүгүн менин коногум. Саламатсызбы Улан байке, кандайсыз? Саламатсыздарбы? Урматтуу Solo Media порталынын жалпы көрөрмандары, YouTube көрүүчүлөр, жалпы кыргыз элим. Сиздер менен жаңы жыл алдында ушинтип амандашып турганыма аябай кубанычтамын. 2021 сиз үчүн кандай жылдардан болот деген ишеништесиз? Деги эле кандай пландарыңыз бар? 2021 уй жыл болгондуктан эми бул уйларыбыз берешен болсун. Жана 30 литр сүт берген жана ала уйларга окшош пейилдүү жылдардан болсун. Анан эртеңки күн табышмак болгондуктан эми жакшы ниет, жалаң гана жакшы ниет, жакшы пландар болуп атат. Кудайым эми быйылкы жылыбызды оору сыркоодон оолак кылып, жеңил сыноолорун жеңил кылып берген болсо, быйылкы жыл мен ойлойм сонун жылдардан болот. Жылдагылардан өзгөчөлөр. Жакшы тилек жарымырыз дейт, буюрса жакшы бир тилектериңиз орундалат деген ишеничте турабы. Анан дагы мына 2020 жыл көпчүлүк айтып калды, аябай оор жылдардан болду депчи. Чындыгында баардыгыбыз үчүн оор жылдардан болду. Бүт нерсени баркын билдик. Бирок чыгармачылыктагы агаларыбыз, эжекелерибиз айтып калат, биз үчүн жакшы болду. Анткени үйдө отуруп көбүрөөк чыгармачылыкка басым жасоого мүмкүнчүлүк болду дейт. Ушуга кошуласызбы? Ар ким ар кандай учурда жашады окшойт. Мисалы, өткөн жылды эске ала турган болсок, эми ал жылы кээ бир инсандар жакындарынан ажырап калды. Бирөөлөр үчүн бакыт, бирөөлөр үчүн кайгы эле жыл болду чынында. Анан эми мен үчүн деле бир жаман жыл болгон жок негизи. Жылдагыдай эле болгону ошол мыйзамдын чыгарган чечимине баш ийип, үйдө отурдук, жакындарыбыз менен көбүрөөк убакыт өткөрдүк. Мунун бир жакшы жагы ушул болду, ошол жакындарыбыз менен көбүрөөк убакыт өткөрүүгө шарт түзүп берди бул өткөн жыл. Жакшы бир жооп болду десек да болот. Анан мынакей 2021 келди, бардык жумуштары Кудай буйрса башталды. Анан чу дегенде эле бул биздин ажообузду шайлоо болду. Ошондой учурда көпчүлүк ырчылар, чоорчулар бардыгы ага кызмат кылып, ушундай учурларда болду. Сиз кайсы тарапка иштедиңиз? Мен эми көкүрөгүмдөгү күтүп жүргөн инсан Кудайым буйруса падышабыз болду. Барып эми элге кошулуп, аянтта ураан чакыра албасам дагы, жүрөгүмдөн ушул инсандын падыша болооруну күткөнмүн. Анан мен ошол тараптан. Эң жакшы. Жакында эле сонун бир чечимдер дагы чыгып келе жатат. Бул албетте Маданият, маалымат, туризм министринен фонограммага тыюу салуу деп, Анан бул нерсеге каршысызбы же макулсузбу? Жок, мен каршы эмесмин. Коркпойсуз? Мен каршы эмесмин. Эмнеге коркпойм? Мисалы, мунун жакшы жагы көп. Маданият тармагындагы өнүгүү десек болот. Эми албетте баягы фонограмма менен ырдап жүргөн, өзүнө ишене албаган, башкаларга тийишпей эле коеюн, эми мына ошондой кадрлар каршы болушу ыктымал. Бирок көпчүлүгү эле мен ойлойм 80-90% эле өзүнүн чыгармаларын жан дүйнө менен аткарып, наоборот бул маданияттын жакшы жагына өнүгүүсүнө аябай эле чоң салым болот. Мен колдойм. Быйыл канча жыл болду да ошо чыгармачылык менен жүргөнүзгө?
Эми кызыгып жүргөн жылдар башка болчу, анан ушинтип эл аралап мынтип чыгармаларды жазып, бир аз баягы элге эмгек кылып баштаганыбызга уже 4 жыл 5 жыл эле болду. 4 жыл 5 жыл аралыгында эмне таптыңыз жана эмне жоготтуңуз? Чыгармачылыктан эч нерсе жоготкон жокмун. Жалаң гана Кудайым буйруса жакшы инсандар менен эл кыдырып, жер кыдырып жүрүп, көптөгөн жакшы инсандар менен тааныштым. Баягы чыгармачыл артист деп эмнегедир артистке болгон мамилеси Кудайга шүгүр кыргыз элимдики аябай жакшы. Молдо менен ырчыны негизи жакшы эле сыйлашат. Ошондуктан мен бул чыгармачылыктан тапканым ушул элимдин алкышын таптым да. Ушундай десем болот, элдин алкышын таптым. Анан дагы издене тургандарым аябай көп. Мен азырынча эч нерсе кыла элекмин. Элибизге татыктуу бир жакшы эмгек жасай элекпиз, Кудайым буйруса эми. Мына ушул жаңы жыл театрлар ачылып калды, Кудайым буйруса. Мурунку чектөөлөр бир аздан болсо да жоюлуп келатат. Кудайым буйруса эми жаңы жылда жакшы эмгектерди жаратып, жакшы натыйжа беребиз деген үмүттөбүз. Келиңизден эмне ушул жаңы жылды отурлай сонун бир жакшы бир чыгарма сизден сураналы. Алгачкы бардам бул кайсы номердайсыз? Өзүбүз жазган чыгармалардан аткарып берейин. Ошол өткөн жылы ушулар жаралган. Ушул как раз пандемия Кыргызстанга кирип келген учурлары аябай толкун менен, сүрүү менен кирип келаткан жылдары. Ошол күндөрү жазылып, жарык көргөн. Сөзү Айбек Жумабеков деген инсандыкы, менин досумдуку. Обону өзүм жаздым. Жалпы достордун урматына, ошол кездери достуктун кадыры билинди. Канчалаган жакын досторубуздан айрылып калдык. Мына ушул дос жөнүндө Доке деген чыгармадан баштап берейин да. Жартынаныңды бөлөрүм Доке, мен үчүн каным төгөрүм Доке. Жаштыкка салып жүргөнбүз доске, жаңылсам жолдон сөгөрүм Доке. Баскан жолумду көрөрүм Доке, байкаткан сыйдын көлөмүн Доке. Аманат келсе өмүрүп бир күн, өмүрү болсо көмөрүм Доке. Gömürüm Doke. Dosundun dosu bolot deyt Doke, dor sürgön ömür tolot deyt Doke. Ынтымак болсон ортодо Доке, маниси сөздүн оңот дейт Доке. Душманың келсе жашынган дос бар, дубалдай бекем басылган дос бар. Көдөрү көзгөңөй ачылган дос бар, сыр бойдон сага катылган дос бар. Катылган дос бар. Антташкан дос бар, касташкан дос бар. Катташкан дос бар, такташкан дос бар. Эшиктен кирсе макташкан дос бар, эшикке чыкса жатташкан дос бар. Сыйласа коюн соёт дейт Доке, карыныч болсо жоёт дейт Доке. Акырет күнүңө кыйналып турсаң, sen üçün soğuğu koyot deyt Doke. Koyot deyt Doke. Koyot deyt Doke. Да ушул сонун чыгарма экен, бул албетте дос үчүн. Анан дагы Уланбек негизи эле ушул чыгармачылыкка аралашканда достун саны аябай көп дейт да. Ооба. Анан дагы ичиңе кирип, сырыңды билип, баардыгын билип алгандан кийин баягы эшеги суудан өткөндөн кийин деп коет, ошентип басып кеткен достор жок эмес чыгар.
Ушуну достукка негизи кандайсыз? Достор чынында көп. 4 айда бир чалган досторум бар. 1 айда бир чалган досторум бар. Эми баарына эле көңүл буруп жүрөгү орто бергенде чынында болбойт экен. Ар кандай достор болот. Кыйын кезиңде дос болгон инсандар булар жакын достор. Анан баягы колуңа оомат келип жакшы жакка өзгөрүлүп калганда жашооң, ошондо пайда болгон досторду билбейм. Бирок менин чөйрөмдө, тегерегимде жүргөн жалаң эле жакшы инсандар, Кудайга шүгүр, жакшы жакын досторум баары тең эле жакшы инсандар. Анан жамандарын билбейм. Ким кандай мамиле кылса ошондой жооп алат. Негизи адам өзүндө жашоодо деле негизи жашоонун мыйзамы деле ошондой болор экен. Жакшы инсан жакшы ниетте мамиле кылса, ага жакшылыгы кайтат экен. Ак ийилгени менен бирок сынбайт экен деген жагы бар. Ошон үчүн көп деле көңүл бурбадык. Өзүңүз кандай доссуз? Билбейм, талкообой деле бала эмесмин негизи. Кээ бир адам үчүн мен деле жаманмын. Мисалы, мен деле бирөөгө жакпаймын дегендей. Балким билбейм, баягы талантты сүйгөндөрдүн эсиндемин. Сиздин талантыңызды канчадаган адам сүйүп жүрөт. Эмне негизи эле ушул чыгармачылыкта жүргөндө сөзсүз түрдө жардам берген бирөө керек. Бул албетте менеджер же болбосо продюсер керек. Ал жагында сизге ким жардамдашып атат, ким менен иштешип атасыз, ошол тууралуу айтсаңыз. Мен көмөктөшкөн өзүмдүн досторум. Мисалы клиптерибизди деле, мисалы чыгарма жазсак клиптерди да ошо өзүмдүн досторум тартып берет. Аранжировканы да өзүмдүн досторум жазып берет. Менеджерлерим да ошо өзүмдүн досторум. Жанымда жүргөн ушул Доке деген ырдын автору Айбек Жумабеков деген киши. Азыр менеджер деп айтсаң, дагы бир кыжалатчылык пайда болот экен. Достуктун ортосунда бир кызыктай бир. Ошон үчүн менеджер деле эмес, бирок менеджер да ошондой. Ал эми Instagram баракчаңызда ушунчалык почта деген аябай көп экен да, өзүңүздүн атыңыздан ачылган. Кызыгуу жок окшойт. Instagramда баягы катталуучунун санын көбөйтүп, өзүнчө бир гиф ойнотуп берип, же болбосо жылдыз болуп, Жок, андайга мен шыгым жок да, кызыгуум болсо да буга шык керек экен. Жөндөм керек экен. Instagramга иштеш үчүн өзүнчө бир убакыт да керек экен. Муну үчүн кечке чуркаш керек экен. Достор мынакей азыр Айпердин салонундабыз деп туруш керек экен. Андайга чынында ышык жок. Ошондуктан эми Instagramга иштейбиз, конечно. Бирок мүмкүн болсо ошол сапаттуураак бир жакшыраак бир видео материалдар болсо же сүрөттөр болсо ошолорду киргизген жакшыраак деп ойлойм. Анан көбүнчөсүн мен жазган, биз ырдаган, мисалы мен аткарган ырларым бул кулактын четинен өтүп кете турган эмес. Мен көбүрөөк ниет кылам ушу угармандардын жүрөгүнөн орун алган болсо мен үчүн ошол жетиштүү. Ошондуктан буюрса Instagramга деле иштейбиз. Бирок негизги максатыбыз ошол көрөрмандардын жүрөгүнө орун алуу, аткарган ырларыбыз ошол жакшы көргөн инсандардын жүрөгүнө жетсе, биз максатыбызга жеткен болобуз. Сизде мисалы үчүн көпчүлүк жанагындай ырчы чоочулар чогулган тойлордон, жанагындай ачылыштардан көп жолуктурбайсыз да? Кызыкпайсызбы барганга? Мени көп эле жерлерге чакырышат, бирок мен көп бара албай калам, негедир. Аракет кылсам да бара албай калам. Мисалы той топурларга көп чыга бербейм, көп бара бербейм. Эмне себептен? Балким бул эмеден болуш керек да, мисалы чарчагандыктан болуш керек да. Анткени мисалы аккордеон менен ырдап, мисалы гулянкада кызмат кылган башка, ресторанда кызмат кылган башка, үйдө кызмат кылган башка, жана кудагыйларды тоскон башка. Мындай чөйрөлөрдө кызмат кылуу мен үчүн бир аз ыңгайсыз. Ыңгайсыздык жаратат, ошон үчүн көп барбаймын да. Мисалы келишип, акчасын сүйлөшүп, мумча төлөп беребиз деген учурда деле эгер бара турган жерибиз менин шартыма туура келбесе, мен анда бара албайм. Анан көбүнчөсү чакыруу жолунда мисалы кандай чакырат? Кээ бирлер чалып алып эле канча ырдап бересиң дешет, мисалычы. Өзүнүн жолу болот, мисалы бул маданият тармагында сүйлөшүү жүргүзүлгөндөн кийин маданиятты сактап сүйлөшүш керек. Мисалы биз ушундай жакшылык өткөзүп аттык эле. Ушундай жакшылыгыбызга шерик болуп келип кетсеңиз деп
чакырган болсо анда башкача мамиле жасайбыз. Канча болот деп чалып алып эле канча болот дейт. Анан вот ошондой жерлерге көп бара албай каламын. Концерттерге эми чакырылган жерлерге гана барып жүрөмүн. Ошол. А тойго мисалы үчүн эми бул ачык эле сөз болсун. Канчадан чыгасыз? Пейилине жараша. Жакшы сүйлөп чалса, жакшы эле ассын болот, Кээ бир адамдар бар, чалып эле жакшы шартын түшүндүрүп, жагдайыны. Ушундай бир той кылып аттым эле балам, үйлүп аттым эле келип, ушу жакшылыкка бир кызмат кылып кетсең, ыраазы кылайлы дейт. Мен канча бересиң дебейм да, мисалычы. Чалып алып туруп, канча болот десем, мен анан айтышым керек, канча бересиң. Мен ошондой учурларды мен көп сүйлөшүү жүргүзбөйм, ошол жанымда жүргөн досум сүйлөшөт көбүнчөсү. Инстаграмда да ошол инсандын номери катталган. Мындай жака мен сүйлөшө албайт экенмин. Андан сырткары мен студияда да эмгектенгеним үчүн мен үчүн бир топ эле бул нерсе кыжалатчылык жаратат, ошондуктан айта албайм аны. Ставка коюп анан мындай мынча бериңиз, мындай кылыңыз деп аны ошол көшөгөндүн артындагы инсандар чечет. Көпчүлүк баягы кайымелериңиз, көрөрмандарыңыз кайсы чыгарманы көбүрөөк суранышат? Докени көп суранышат, Шамжагалыны көп суранышат. Талайбек Тургановдун ырларынан көп сурашат. Ошондой. Сизге негизи эле ийгилик алып келген чыгарма кайсыл болду? Ийгилик алып келген чыгарма. Ошол. Бул биринчи чыгармабыз Шамжагалы деп. Биринчи эле жазган чыгарма. Бишкек шаарына биринчи ирет келип, студиядан биринчи жазган чыгармабыз бизге ийгилик берген. Андан бери кыйратып деле көп чыгарма жазбадык негизи. Санап келсек азыр бир альбом толук чыкпайт экен. Бирок ошол сапат менен чыгарганыбыз үчүн, мисалы ошол Шамжагалы бул мен чыгармачылыкта көбүрөөк баягы элдин табитин изденем да, кандай чыгарма элге жагышы ыктымал. Өз кызыкчылыгым үчүн эмес, көбүрөөк элдин кызыкчылыгын ойлоймун. Мисалы, элге кайсылыр жагат болду экен деп, ошонун үстүндө изилденем да. Анан Шамжагалы бизге биринчи жазганыбыз ушул хит парад, мисалы, радиолордо, хит парадтарда жылдын мыкты ырларынын катарына кошулуп, айтор ошол жылы катуу жылдыз болгонбуз. Андан кийинки жазган ырларыбыз Кечирип кой деп чыгарма жаздык. Гүлжигит Байке менен Өмүр деген чыгарма жараттык. Гүлжигит Сатыбеков агам менен ал дагы жакшы жыйынтык берип, 9-10 миллионго чейин көрөрмандардын угуусу болуп берди. Анан Доке деген чыгарма жаздык. Азыр мисалы мурун Шамжагалы дечү мени көргөндө эле, кара Шамжагалы кетип атат деп, анан азыр Доке кетип атат деп. Ушундай баягы эл сыртыңа карап эмес, ушул ырыңа карап мамиле кыла берет экен. Ушул сиздин дагы Инстаграм баракчадан болобу, YouTube тармагынан болобу, сонун бир чыгармаларды көбүрөөк тилде, попури түрүндө дагы ырдап жүргөнүңүздү көрүп жүрөбүз. Эми бул чыгармалар баягы элдин кызыкчылыгын арттыруу үчүн. Бул мындайча айтканда силердин программаңар сыяктуу ошол хайп деген эле бир, мисалы тексттерин деле толук жаттабайм. Бул ошол элди шаңга бөлөш үчүн аткарыла турган эле бир номер кыска. Анан мен өзү негизи жан дүйнөмдө өтө ырдын сөзүнө маани берип, өтө салмактуу ырларды көп угам, көп жакшы көрөм. Ошол. Анан бул ырларды көбүнчөсү ошол эл жыш болгон жерлерде, мисалы той болобу же концерт болуп калабы, ошол жерлерде ырдасаң бул элдин вниманиясына, элдин көңүл буруусуна иштейт экен. Негизи эми тил үйрөнүш керек экен. Андай чыгармаларды баягы өзүнүн сабаты менен, мындайча айтканда өздөрүнүн тилинде деле бир сабаттуу кылып, жакшы кылып жаттап ырдоо зарыл болот экен. Биз болсо учурунда андай кылган эмеспиз, чынын да. Бир 2 строчкасын жаттап алып эле «Динния хайракна» деген жерде калган жактарын кошумчалап эле ырдап келгенбиз, чынын да. Бирок чын ошол аябай кеткен да попури депчи. Ооба. Анын ичинде орусчалар, казакча, аралаш бул өзбекче «Манга карай, манга кара» деп. Анда ошол биринчи бизге ошол чыгармачылыкта ийгилик алып келген чыгарманы аткарып берели.
Бул чыгарманын автору Тыныбек Курбантаев деген киши болгон. Бул инсан арабыздан өтүп кеткен. Көп жыл болуп калды. Ошол инсандын сөзү болгондон таандык. Шам жагалы. Келчи жаным шам жагалы, үйүбүзгө толтура, көңүл ачып олтуралы, кайгыргандын ордуна. Келчи жаным шам жагалы, ширин сөздөн кеп кылып, ынтымакты ырыскынып, үйүбүзгө чакырып, түнү менен таң атканча, шам жагалы тачаганча, жылдыз калбай тараганча, булбул бакта сайраганча, жараткандан бакыт талай сураганча, жараткандан бакыт талай сураганча. Келчи жаным олтуралы, өткөн күндү эскерип, жаштык багына баралы, өзүбүздү жаш сезип, алгач ирет таанышкандай, сурашалы ал жайды, үйүбүзгө кирсин бакыт, чыгып кетсин муң кайгы. Түнү менен таң атканча, шам жагалы тачаганча, жылдыз калбай тараганча, булбул бакта сайраганча, жараткандан бакыт талай сураганча, жараткандан бакыт талай сураганча, жараткандан бакыт талай сураганча. Сонун чыгарма. Мынакей Уланбек, ушул чыгарма менен көпчүлүк элге таанылдым деп турасыз. Анан көптөгөн сефлерге барасыз. Анан сизди тажаткан, сизге берилген, өзүңүз жаман көргөн, негизи эле ушул суроонун тажаган сурооңуз кайсы суроо? Баягы эл үчүн кызык болгону менен, мисалы, сен бир ырдык кечке кайрырдай берген тажатат. Мисалы, бир шам жагалыны түнкү саат 2-де тургузуп алып деле же 3-те түшүнгөн чочутса деле ырдай турам. Бул чыгармачылык чөйрө ушундай саз деп коет экен да, аралашкандан кайра андан артка кетиш бул аябай кыйын нерсе. Сизде да ушундай учур болду эле, ушу чыгармачылыкты токтотуп эле коеюнчу, башка эле жумуш кылайынчы деген учурлар болду эле? Бул ой чынында келип турат, азыр деле келип турат. Азыр деле ойлонуп турам. Мисалы, кээ бир учур баягы өзүм менен өзүм сүйлөшкөн убакыттар болуп калат. Өзүм менен өзүм кеңешип, эмне кылышым керек, дальше жашоодо кандай жол тутушум керек деп. Бирок эл деген бизден жаңы чыгарма күтөт экен. Мен мисалы ошон үчүн баш отум менен көп киришкен жокмун буга чейин. Бирок эми башка жагын кыйратпагандан кийин, мисалычы, жок дегенде ушул чыгармачылыктан бир майнап чыгаруу керек. Ошондуктан бул ой келген учурда деле азырынча чыгармачылыктан алыстабайм, Кудай буйруса. Тескеринче жаңы чыгармалардын үстүнөн изденип, азыр дагы сонун чыгармаларды жазып койгонбуз, бирок жарык көрө элек. Мисалы, могу Доке деген чыгарманы бышырыш үчүн мага аябай эле көп убакыт кетти. Сөзүн жазып, ал сөзүнү деген обонго отургузуп, ал обон менен сөз бири-бирине дал келип, ал дал келгенден кийин андан шөкөтү туура жасалып, шөкөтүнө дал келип, ал деген билинбеген менен
аябай эле бир зор мээнет талап кылат экен. Кээ бир ырлар бар, кокусунан эле жазып коесуң, мисалы жөн эле отуруп ырдап коесуң. Жөн эле отуруп ай эзилип өттүм. Бирок элдин баягы эмнени жакшы көрөрүнү биз алдын ала билбегенибиз үчүн биз көбүрөөк изденишибиз керек экен да. Ошондуктан азыр дагы жаңы чыгарма жазганбыз. Кудайым буйруса быйыл концерт беребиз деген ниетибиз бар. Жалаң гана өзүбүздүн чыгармалар менен, жалаң гана өзүбүздүн альбомубуз менен. Өзүмдүн чыгармаларым, жалаң өзүмө таандык обондор, ырлар дегендей. Негизи мен аткаруучу катары тааныйт да, мисалы көп эл обончу, анан аткаруучу катары тааныйт. Ошондуктан эми Кудайым буйруса өзүмдүн альбомумду жазсам, элге мындай бир аз изденсем деген жаңы мындай бир ойлор пайда болуп, мнениялар пайда болуп, Кудай буйруса тилек кылсаң жетет экенсиң, сөзсүз. Анан буга чейин көп баягы өзүбүздөн улуу муундагы агаларыбыздын чыгармаларын аткарып, ушул эрежеге жеттик десем жаңылышпайм да. Ошондуктан мындан ары жазсам жалаң гана өзүмдүн чыгармаларым жазылат. Чыгарсам жалаң гана өзүмдүн обондорум чыгат буйруса. Ошон үчүн иштей берем. Анан бир күнү улан Осмон уулу сахнадан кеттиби деп өзүнчө бир тарых болот болуш керек бир топ жылдардан кийин, бирок азыр эмес. Албетте, эми бул чыгармачылыгы менен, анан дагы айтып калат эмес, эртең менен шашып барар жумушуң, кечинде үйдө тозолар, адам өң болсо жакшы депчи. Жеке жашооңуз тууралуу сурагым келип турат. Студия ачканбыз. Өзүбүз ошол досторубуз менен чакан кылып студия ачканбыз. Бул студияда ошол YouTube'га Кудайым буйруса ошол каверлерди жасап, азыр могу элдин тармагы да өзүнчө бир нукка бурулуп баратат. Азыр кавер жазмай аябай бир өзүнчө бир популярдуулукка жетишти. Анан ошол эл катары могу жазган ырларыбыздын кавер версияларын ошол чыгарып туралы деген ой максат менен студия ачканбыз. Бара турган жумушум ошол жакта. Анан мен Кыргызстанда канча студия болсо, Кудайга шүгүр, баарынын тең эшиги мен үчүн ачык. Андан сырткарыда мен обончулук менен алектенип, анан ырларга гитара коштоо, чөкөткө гитарага коштоо, окшогон жумуштар менен да алектенгеним үчүн менин жумушум көбүнчө студияда өтөт. Студиядан чыгып дагы студияга, студиядан чыгып студияга, ушинтип эле. Үйүңүзгө барбайсыз да койсуз. Ошол жабызырайын деп өзүңүз айтып койдуңуз. Эми Кудайга шүгүр, мен бактылуу инсанмын бул дүйнөдө. Аябай бактылуу инсанмын. Мен 5 перзенттин атасымын. Үйдө кучагын жайып тосуп алар ак жумал. Мен кайгырсам кошо кайгырар. Түгөйүм бар, Кудайга шүгүр. Ал жагынан айтор Баардыгы жакшы. Баары жакшы. Чыгармачылыгыңызды колдобой, мисалы үчүн айымдар өтө кызганчак келебиз. Ушундай бир кыз жакшы бир жайда калса, лайк деп коебуз, лайк басып койсо дагы кызганып башташыбыз мүмкүн. 2-3 күнгө бир жака гастролдоп кетсе дагы бир нерсени жомок токуп жиберебиз, Жубайыңыз кандай бул жакта? Эми жубайларыбыздын бизди кызганып турганы бир чети жакшы. Бул бизди жакшы көрөрүнөн кабар берет. Ошондуктан кызгануу сезим бул адам өзү жаратып алган сезим эмес болгондуктан, бул сезим менимче боло берет, болуп келген, бола берет да болчу. Ошондуктан мен буга кандай түз эле карайм, эми ыраазымын айтор. Ушундай кызганып турган үй бүлөм бар. Кызганбай койсо эмне болмок? Анда да чычаламакпыз да. Мен кызганбайсың сен. Чоты сен башка бирөөнү жакшы көрөт окшойсуң. Анда өзүбүз баштабайбыз. Ошондуктан бар болсун, ошол биздин кызганчактарыбыз бар болсун. Өзүңүз кызганчаксызбы? Өзүңүз кызганчаксызбы? Ооба. Кызганбаган учур, эми кызганганда кандай? Баягы чубак раматтылык айтмакчы, баягы эркек чымынгонду же ургач чымынгонду деп анчалык деңгээлде кызгануу эмес, бирок албетте кызганып туруу жакшы. Ошон үчүн мен да кызганам. Сиздин дагы ушул жубайыңызга, деги эле кыздарга арнаган дагы жакшы бир чыгармалар болсо керек. Мүмкүн ошолордон ырдап бересиз.
Бул дүйнөм бул өмүрүм сени менен го. Ырысым ырыскында сени менен го, сени менен го. Күлкүсү балдарымдын сени менен го. Бактылуу көзүрмөндөр, бактылуу көзүрмөндөр сени менен го. Ак сүйүү менен алганым жубайым сен, ак тилек менен убайым тартарым сен. Ак үйүмдүн күнү Кудай кошкон айым сен. Оорубай ылайым, күлүп жүрчү дайым, сүйгөнүм жубайым сен. Оорубай ылайым, күлүп жүрчү дайым, сүйгөнүм жубайым сен. Жашаймын күлүп турган көздөрүң менен, жашаймын сүйөм деген сөздөрүң менен, сөздөрүң менен. Жадабай миңи рахмат айтсам да аз го. Жараткан сүйүү менен, жараткан сүйүү менен өзүңдү берген. Ак сүйүү менен алганым жубайым сен, ак тилек менен убайым тартарым сен. Ак үйүмдүн гүлү Кудай кошкон айым сен. Оорубай ылайым, күлүп жүрчү дайым, сүйгөнүм жубайым сен. Оорубай ылайым, күлүп жүрчү дайым, сүйгөнүм жубайым сен. Сүйгөнүм жубайым сен. Жан бермек бар, ээр бермек жок деп аялдарда бир макал болор экен. Муну жакында эле угуп атам, көрсө чын эле ошондой экен. Сизге чоң рахмат улан байке. Бар болуңуз, дагы да болсо чыгармачылыкка ийгиликтүү каалайбыз. Рахмат. Үй бүлөлүк бакыт дагы да болсо ушул эң башкысы бизди сыйлап келип бериңизге чоң рахмат. Сиз үчүн анда эркин микрофон берели. Ушул бизди көрүп аткан Золо медиа порталынын жалпы катталуучуларына сизден жакшы бир каалоо тилейм. Учурдан пайдаланып кыргыз элиме тынчтык каалайм. Мына дүйнө жүзүндө ар кандай окуялар болуп кетип атат. Мына ушул окуялардан биздин мамлекетибизди улак кылсын. Жаратканым бизге сыноолорун жеңилинен берсин. Орус-урукподон улак болойлу. Кыргыз элимде жакшылыктар гана боло берсин, токчулук гана болсун. Мына өткөн жылы жакшы эле азабын тарттык, жакшы эле түшүнүп калдык. Ошондуктан биринчи орунда тынчтык керек экен. Мамлекетибиздин тынчтыгы бул өтө чоң мааниге ээ экен. Элибиз тынч болсун, мамлекетибиз тынч болсун, журтубуз эсен болсун. Ошолордун катарында бардык ишкерлерге ийгилик, ишиңиздер ийгиликтүү болсун. Сиздер дагы мына ушул эл менен ушул чыгармачыл инсандарды байланыштырып ортодо көпүрө болуп турасыздар. Сиздердин дагы ишиңиздер илгери болсун. Кыргыз элим тынч болсун, аман болсун. Жолуккан жерибиз жалаң гана жакшылык болсун деген тилекти айтамын. Ошол уй жылы сүттүү болсун, майлуу болсун, курут сүзмөлүү жыл болсун. Айтор кыргыз элибиз аман болсун.